Кечээ жергиликтүү сайттардын бири кыргыз эл артисти Роза Аманова ырчы Айгүл Чаловага үй белек кылганы туурасында маалымат чыккан. Бирок бул маалымат чындык эмес экенин Айгүл Чалова Инстаграмдагы жеке баракчасына жазып чыкты. Анда мындай дейт: "Кечээден бери үйлүү болдум. Тааныштарымдын баары куттуктап кубандырып жатты. Өзүмөн өзүм үйлүү болгондой кубанып, ошол жалган болсо дагы жалганга жол бергим келбей, ушул куттуктоонун баары чындыкка айланып кетсе деп жаш баладай ичимен кыялданып жаттым. Бирок ал үйүм кайда экенин өзүм билбейм. Карантин учурунда квартплата боюнча үй кожоюну менен кичине түшүнбөстүктөр болуп мени капа кылган. Ошол учурда ызаланганымдан элдин акыбалы кандай? Ушундай кырдаалда адамды адам түшүнүүгө болбойбу" деген мааниде жазгам. Аны ар кандай фейктер ар кандай темада жазып кууп чыгыптыр деген одону түшүнүк менен жазышып, элдин башын айландырышкан. Жанымда чогук үйдөн куулгандай сүйлөгөндөр четтен чыкты. Ооба, ошол учурда Роза Аманова эжекем чалып акыбалымды сураган. Роза Аманова мага эч кандай үй убада кылган эмес. Балким шарты болсо кылмак. Ошондуктан кечээ түшүнбөстүктөр болуп кетти. Мени куттуктап, Роза Амановага алкыш айткандарга рахмат. Бирок кечирим сурайм. Сиздердин кубанычыңыздар чындыкка айланбай калган үчүн. Бирок буюрса үйлүү болсом, албетте кубанычымды сиздер менен тең бөлүшөм. Баарыбызга берүүчү да, алуучу да бир гана жараткан Алла. Мен бир гана жараткандан сурайм. Жаратканга дуа кылам. Жаратканым жардам сураганга эмес, жардам бергенге жеткирсин. Баарыңыздарга жакшы маанай жана кең пейилдүүлүк каалайм деп билдирген.